Россиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын ичинен 77 000 адам кара тизмеге түшкөн. Ал эми 194 000 ал жакта мыйзамсыз жашап иштеп жатышат. 19-июнда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербург шаарында Владимир Путин менен жолугушуусунда Россиянын аймагына кирүүгө 3 жылга чейин тыюу салынган жарандарыбыздын чектөө мөөнөтүн 1,5 жылга чейин кыскартууга жетишкен. Алардын катарын 90 күндөн ашык мөөнөттө каттоого турбай жүргөндөр жана Россияга баруусунун максатын так билдирбеген мигранттар толуктайт. Мындай мигранттардын саны 50 000ге чукул. Бул 1,5 жылга кыскартуунун негизинде 49 540 биздин жаран кара тизмеден чыга турган болду. Ошонун ичинен бүгүнкү күнү 5000ден ашык биздин жаран кара тизмеден чыкты. Калгандары утурум күн сайын ошол ФМС адистери иштеп, алардын тарыхын, миграциялык тарыхын изилдеп, кара тизмеден утурум жума сайын чыккандардын саны көбөйүп жатат. Бул келишимдин шарттары 20-июлдан тарта ишке аша баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин 5000 адам Россиянын кара тизмесинен чыгарылганы айтылууда. Буга чейин 1,5 жылдык чектөө мөөнөтү өтүп кеткен жарандарга акырындык менен Россияга кирүүгө уруксаат бериле баштайт деп Тышкы иштер министрлиги убада кылууда. Бирок Гүлсайра Абдыкеримованын кара тизмеге илингенине 1 жыл 8 ай өткөнүнө карабай, Москва шаарында айдоочу болуп эмгектенген жолдошунун жанына барууга уруксаат ала албай келет. Бул үчүн ал тиешелүү документтерин миграция кызматына тапшырган. Бирок аракетинен майнап чыкпаганын айтат. Күтүп атам, ошо 20-сына чыгарат деген, анан эми күчүнө кирди, эми мынакей бүттү дегенден ошо текшерсек кайра эле чорный списокто эле экенбиз. Эч ким чыгарбаптыр, эч ким чара көрбөптүр. Биз кандай жол менен кетиш керекти эч кимибиз билбейбиз. Эч ким бизге түшүндүрүп берген жок. Эч ким мындай жооп, эч ким даже караганда эле жок да, эч ким жооп деле берген жок бизге. Мындай көйгөйгө кабылган жалгыз эле Гүлсайра Абдыкеримова эмес. Алардын көбү маселени чечип берүүсүн өтүнүп, укук коргоочуларга арызданууда. Мигранттар менен иш алып барган ассоциацияга ушул күнгө чейин 300гө чукул адам кайрылган. Адистердин айтымында кара тизмеден чыккандардын аты жөнү Россия Федерациясынын миграция кызматына катталат. Бирок алар жашыруун сыр сактоо боюнча мыйзамга таянып, кыргыз тарапка тизмедегилердин маалыматын көрсөтүүдөн баш тарткан. Мындан улам мигранттар FMS.gov.ru сайтынан өзү тууралуу маалыматты тактап алууга мажбур. Бирок бул тизме Россиядагы башка кызматтардын тизмеси менен дал келбегендиктен Россияга барган соң документтерин текшерип, айрымдарын Кыргызстанга кайтарып жиберген учурлар арбын. ФМС'нин базасынан чыкпаса, ФМС'нин базасынын списогунан чыкпайт, ал жактан кара тизмеде жок болуп, бул чек-арачылардын өзүнүн списогу бар, ошол жактардан чыгышат. Мигранттарга кара тизмеден чыгуу амнистиясы болду деп, анан өзлөрүнүн кара тизмеден анда биз чыктык деп эле кетип калып, бул жерден жакшы министерство тараптан дагы жакшы түшүндүрүү иштери болбой жатат. Ал эми Россияга барганына 30 күндөн ашканына карабай, документтерин ырастабай жүргөн мигранттардын саны 200 000ге жетет. Алар өлкөнүн чек арасынан өткөнү мыйзамдаштыруу үчүн 1 ноябрга чейин Кыргызстанга кайтып келип, андан соң Россиянын аймагына кайрадан кирүүгө тийиш. Ошондо гана алардын миграциялык маалыматтары жаңыланат. Ал эми Россиянын аймагына кирүүгө 5 жылдан 10 жылга чейин тыюу салынган жарандарга жеңилдиктер таасир этпейт. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.